Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы 16-лык эсептөө системасы. Сабагыбыздын максаты 16-лык эсептөө системасы менен таанышуу жана колдонуу жолдорун карайсыңар. Эсептөөнүн 16-лык системасында сандарды көрсөтүү үчүн 16 цифра колдонулат. Буларга 0-дон 9-га чейинки цифралар колдонулат жана Адан F'ке чейинки тамгалар кирет. Мисалы балдар, А 10-го барабар, Б 11, С 12, Д 13, Е 14, F 15. Эсептөөнүн 16-лык системасында компьютерде колдонуунун негизги себеби анын сандарынын экилик системасындагы сандары менен жеңил туюнтулушунда. Слайдда силер көрүп тургандай, экилик, 8-лик, 16-лык эсептөө системалары турат. Буларды балдар биз кантип билебиз? Биз индекске карата кайсы эсептөө системасы экенин ажыратып, таанып биле алабыз. Биринчи мисалда 2195 саны 16-лык эсептөө системасындагы эсеп экен. Аны биз башка эсептөө системасына алып өтүү үчүн 16-га бөлүп жүрүп отурабыз. Эми балдар, бөлсөк 893 саны чыкты. Аны текшерүү максатында адаттагыдай эле үстүнө даражаларын коюп, көбөйтүү кошуу жолу менен иштейбиз. Демек, 2195 саны барабар болот экен 893 бул ондук эсептөө системасындагы эсепке. Экинчи мисалда 6001 санын алып өтүү үчүн башка эсептөөгө баштапкыдай эле бөлүү жолу менен алып өтөбүз. Андан чыккан сумманы балдар текшерүү максатында көбөйтүү кошуу жолдору менен иштеп биздин жообубузду алабыз. Ал эми үчүнчү мисалда 476 ондук эсептөө системасында сан экен. Аны 16-лык эсептөө системасына алып өтүү үчүн үстүнө даражаларын коюп, кошуу, көбөйтүү жолу менен алып өтөбүз. Жообубуз 1142 саны чыкты. Аны текшеребиз. 16-га бөлүнбөй калгычакты бөлүп коебуз. Жообубуз демек биздин эсебибиз туура экен балдар. 476 ондук эсептөө системасындагы сан 1142 16-лык эсептөө системасындагы санга барабар экен. Эми балдар, үйгө тапшырма. 4 ондук эсептөө системасындагы эсептер турат. Ошол эсептерди 16-лык эсептөө системасына которуп, иштеп жазып коебуз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калыңар.